Ош облусунун Өзгөн шаарынын тургундары эл агартуунун отличниги Калбү Каримжанова жана маданияттын мыкты кызматкери Бүзапар Козубаева бүгүн бизде мейманда. Эмгекти кармагыл деген төшкөнгө барды. Калбү Каримжанова Өзгөн шаарынын Ленин атындагы номер 2 улуттук мектебинде 48 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Ал кыргыз тили жана адабияты сабагынан мугалим. Ар улуттун башын бириктирген мектепте иштеп, жүздөгөн окуучуларды уядан учурган. Ал үзүрлүү эмгегинин аркасынан эмгектеги каармандыгы үчүн датка айым, асылзат нуру төш белгилери менен сыйланган. Балдар ушул биздин келечекте мөмөбүз. Биз баягы элдерде макалдагыдай мугалим мөмөлүк дарак дегендей биз даракпыз. Ал эми балдарыбыз болсо мөмө. Ушу балдар бүтүп кеткенде аябай ичибиз атышып калат. Андан кээде бир сырттагы тез көрүнүштөгү сөздөр угуп калса, негедир ичибиз орунуп калат. Чыга беребиз койду биздин заманыбыз. Ал эми Өзгөн шаарындагы Аттокур Базарбаев атындагы Өзгөн элдик театрында 45 жыл эмгектенген Бүзапар Козубаева болгон өмүрүн театрга арнаган. Өз ишин сүйгөн каарманыбыз жаш курагында ачка тогуна, айлыктын жогуна карабай иштеп, бирок азыр анын үзүрүн көрүп жатканын жашырбайт. Мен 1968-жылы онду бүтүп келип эле ошо актриса болуп деле иштедим, ырдап чордоп жүрдүм. Колдон келген өнөрдүн баарын эле тартуулап жүрдүм. Окууну бүткөн жокмун элеге окшоп. Өзүм Кудай берген талантым менен эле. Эмгектерим өкмөт менен партия баалап үй берди. Анан балдарды чоңойттук, өстүрдүк. Кудайга шүгүр, элиме, журтума баардыгына ыраазымын. Ой, кыйынчылыктар толтур эле болду. Айлык албайт элек. Өчүрткө туруп 1 рубльден берип койсо ошого деле кесипти сүйгөнүбүз үчүн биз акча кызыктырбайт эле да. Ошо элге чыкканыбызга, өнөрүбүздү тартуулаганга ыраазы болуп эле. Кудайга шүгүр, ошентип эле өмүр өттү. Мына ушундай өз кесиптеринде үлгү жаратып келген каармандарыбыз бүгүн Бишкек шаарында өтүп жаткан эл аралык аялдар күнүнө карата жана Кыргызстан аялдар конгрессинин 30 жылдыгына арналган салтанатта өрнөктүү эне медалдары менен сыйланышты. Биз бүгүн ушу Кыргызстандын мыкты айымдарын, Кыргызстандын айымдары «Женщина Кыргызстан» энциклопедияга кошуп жатабыз. Аларды биз айыл өкмөттөрдөн, акимиаттардан, мамлекеттик областтык администрациялардан, министрликтерден алдык элек алардын сунуштарын. Мына бүгүн Кыргызстан аялдар конгрессинин эң ири уюм катары 1,5 миллионго жетти биздин мүчөлөрүбүз, активисттерибиз. Албетте аялдар экономикада, маданиятта, социалдык структурада зор күч эмеспи? Бүгүн ушул Кыргызстандын өнүгүүсүнө зор салым кошкон мыкты айымдар катышып атат. Кыргызстан аялдар конгресси мына 30 жыл мурун Кыргыз Республикасынын аялдар конгрессинин негизделгенине быйыл 30 жыл толгон. 30 жылдык маарекеге арналып, республиканын бардык аймактарынан, өлкөбүздүн ар кыл тармактарында үзүрлүү эмгектенген айымдар лидерлиги үчүн, өрнөктүү эне жана эмгектеги каармандыгы үчүн медалдары менен сыйланышты. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы. Кол чаап коюп койгучу гана келе жаткан болсо.